Yarım metrede düşünüştüredim. Turnası kança? Bunancha işte tavuşun gereğiyle değil ümit kılbayız. Bu kooperatif dolbordan başlandı Nurbayeva. Al dolbor baya USAID'in proyekti olgan. Türkçük regionda hibrit makalardı görak jayıtlı olgan. Ankeni buğa çeyil bak dünya yüzü boyunca bugün kuyuda sort egilbeydi Rusça. Sort maka egilbeydi только hibrit egilbeydi. Çok. Анан кийин ошону эми подпленка экспертип туруп, мүчөлөрү ошол берки дыйкандардан көбүрөөк пайда. Бирөөнүкү көп болуп калышы мүмкүн, бирөөнүкү азыраак болуп калышы мүмкүн, ошо орточо сан коюлган. Экономикалык анализ негизги максаты ошол бизге мүчө болуп, кооперативге мүчө болуп кирген дыйкандардын кандай түшүмдүүлүк, кандай пайда алып атканын көрсөтүп, андан сырткары ошол эле мисалы үчүн урукту ошол сорттогу урукту алган, ошо фермер мисалы үчүн кооперативден алган, бирок агрономдун консультациясына катышпаган, айткан кеңештерине мисалы үчүн ошондой рекомендациясын аткарбаган фермерлердин түшүмдүүлүгүн, чыгашаларын, пайдаларын көрсөтөлү деп атабыз. Бул жерден кичине айырма болуп атат. Түшүмдүүлүк аз болгон эсебинен 35 000 гана жыйноо теримге 5 000 расход азыраак кылып атат. Ошондо талаа иштерине кеткен чыгаша 118 000 болуп атат кооперативдин мүчөсү. Ал эми жекече фермер 113 000 расход кылып атат. Кошумча башка чыгымдарга келсек, бул жерде суу акы гектарына 1,5-2 жактыкы бирдей эле болуп атат. Кошумча чыгаша эми болуп калса 10 000 сомдон деп эки жагына запаска коюп атабыз. Негизги айырмачылык бул жерде кооперативдин мүчөсүнө 1000 сом. Жылына 1000 сом төлөйт, но кооперативдин мүчөлөрү. 1000 сом дегенде бул жерде атайын сабактар уюштурулат. Үрөнү сатып алганда кантип сакташ керек, жазда мисалы үчүн кантип эгиш керек, ошолор боюнча сабактарды өтүп берет теоретический кышында. Адан сырткары жазында эги башталганда мисалы үчүн практический консультацияларды өтөт агроном. Келип, катачылыктарын айтып берет, сунуштарын айтат, мындай кыл деп, зыянкечтер болсо, но дарыларды септеп полный консультация берет. Бул жерде адан сырткары 1000 сом дегенде бир эле картошканы карап калбайт. Эгер ошол эле дыйкан жүгөрүдө эксе, жүгөрүсүн дагы бөлөк агроном уже карап берет анын дагы. Ошол эле сабактарын өтүп берет. 1000 сомдун ичинде 1 жылдын ичинде ошол нерселерди кызмат акынын ичинде ошол нерселер кирет. Traktör менен эгилген поля. Traktör менен эгилгенде өз-өзүнөн тереңирээк эгилет, билесиздер. Мына тамырдан да билсеңиздер болот, мынаны узундугунан. Экинчиден, кийинки культиваторда мынау Ривера деген сорттун өзгөчөлүгү, эгер сразу жерден чыккан деле көмүп койбосоң, түшүмдү азыраак алат экен да. Жерден чыккан деле көмгөндө кайра повторно алат, экинчи этаж деп алат экен да. Бул ошол кайра иштеткен. Биринчисин алып, кайра экинчисин да алган да. Фактически ушундай түшүм берет. Азыр да казып көрөсүңөр, бирок бардык эмес. Азыр мына бир 30% поляда ушундай, аздары ham бар. Ар түрдүү болуп калган, көң көп түшкөн жери бар, аз түшкөн жери бар. Анан жөөктү трактормен алганда арыктын немеси чоңоюп кетип, картошкага калган тупурак аз болуп калган жерлери бар. Бирдей болбойт. Мына да бирдей. Түшүмдүктү эгер общий алганда, азыр мына жыйнайбызго, ошондо билинет, ондой эле айырма бербей калат. Немеде? Түшүм кайсы көп дегендечи, бирдей эле болуп калат ова. Бул Сагита деген жаңы сорт. Бил чоңалайчылар атайын берди буларга 10 тоннаны эксперимент кылып экип көргүлө, жакшы болсо күзүндө аласыңар депчи. Азыр Хасанбай бул поляндагы эки ошибкасы менен эккен. Биринчиси картошканын ордуна экти, экинчиси суудан каттуу адашкан. Муну жерге чейин мына отуруп калган жери ушул суунун белгиси. Мына солдат эмес, көрүп атасыздар, бир жер бийик, бир жер пас. Бирок түшүмдүүлүгүн алып карасаң өтө көп алган. Жакшы. Сортка сөз жок. Отлично. 1 гектар жерден 50 тоннага чейин түшүм берет экен. Уже көрсөтүп атат полячы. Наракта şu sort var. Алыс эми бара албайбыз. Оякта вообще отлично көрсөткөн өзүнүчү. Бул жаман болуп калган жери да. Экилген жери да. Бунун дагы кааласаңар кетме менен бирөөнү казып мыктыбек көрсөткүлө. Бул о жерге жазып койдук, Риверадан 10 күн кийин пишadi. Жакшы сорт. Зато хасылы көп. Narada kelgan. 12 ga 12. Yo, o'shanda men bir jona qilib turib qo'yib olibdim-da. Yoznoz keladi. Keyin aytotmayva. Turib
chaqirib anaqa darslar o'tib ketishyapti. Har bir qilayotgan ishlaringizga baraka bersin. Dehqonchilik qilgan odamlar ko'paysin. Shularga qiziqtirib kooperativga ishga kelsa, necha bo'lsa Xudo xohlasa hamyo'g'ini 50%. Endi ko'chirib beradi deb nimalarni ham kartoshkalarni beradi. 50%ni pulini berasan, 50%ni pishganda berasan. Elga yordam. Davlatda dalillarni ishlash kerak. Mendan xizmat bo'lyapti mana qarachi. O't yoqib yuribman. Yo'q, короче, joy men. Meni geçeleyecek sangerek zonlukta. Ben o tecrübeye gelip kaldım da dostum.